Ассаламу алейкум. Атчалын ойногон атпай журтум. Арыбаңыздар. Биздин айгырлар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы өзгөчө. Анткени бүгүнкү каарманыбыз 70 жашты желкесинен кармап турган, боюнан жигитчиликтин турпаты кетелек, асыл тукум айгырларды багып келе жаткан аксакал Арыстанбеков Абдылдаке. Абдылдаке 1955-жылы Талас областынын Макаята районунун Акдөбө айылында төрөлгөн. Чоң атасы чоң апасынан бери балбан болгон Абдылдаке бала күнүнөн балбан чыгып, кеңешке түшүп, Көкбөр оюндарында чоң ийгиликтерге жетишип келген инсан. Союз мезгилинде ак эмгеги бааланып, мамлекет тарабынан сый-урматка татып келген. Бүгүнкү күндө Абдылдаке байбичеси Кадырбүй эже менен бирге Кутман карлыктын башталышын өткөрүшүүдө. Мээнетке бышкан Абдылдаке жөн жатпай жаштарга үлгү болуп, мамысына 2 таза кандуу айгыр байлап, жылкыны асылдандыруу иштерин жүргүзүүдө. Эмесе кеп Абдылдакенин айгырлары жөнүндө болмокчу. Ассаламу алейкум. Атчалын ойногон атпай журтум. Биз Байге Мурас командасы бүгүн Таластабыз. Анткени Таласта дагы өтө мыкты айгырлар өтө көп. Ошо мыкты айгырлардын бири Талас областындагы Акдөбө айылындабыз. Макаята районунда. Бул айылда Абдылда аксакалыбыз мына өзүнүн 70ке таяп калган жашына карабай ушул жылкы асылдандыруу иштерин өтө жакшы алып барып атыптыр. Ушу Абдылда аксакалыбыздын ак мээнети жөнүндө, мыкты айгырлар жөнүндө силерге маалымат берип коюуну туура көрдүк. Достор, мына Таластын кадырлуу аксакалдарынын бири болгон аксакалыбыз Абдылдакенин үйүнө келдик. Абдылдаке менен сиздерге сонун маек кылалы деп чечтик. Анткени бул киши абдан мына жашы 70тен ашып калса дагы ушу жылкы баласын асылдандыруу иштеринде өтө чоң мээнет кылып, жаштарга үлгү болуп атат. Абдылдаке мына сиздерде сонун айгырлар бар экен. Айгырлардан кепти баштаардан мурун биринчи өзүңүздүн ден соолугуңузду сурайлы, ишиңизди сурайлы, үй бүлөңүз кандай, жакшыбы дегендей. Ден соолук Кудайга шүгүр жакшы эле. Ден соолук жакшы ушул мал менен алектенип жүрүп атабыз. Мурун Ямал деген айгыр келген, анан эми муну экөө келди. Ямалды саткандан кийин ушул экөө менен элге кызмат кылып, жакшы кулун алса экен деп аракет кылып, бээ койдуруп жатабыз. Жакшы, Абдылдаке, анан эми мына бул сизде 2 мыкты айгыр багылып атыптыр. Бирөө Россиядан келиптир, бирөө Америкадан. Анан мына сиздин Кокмен деген айгырыңыз жөнүндө маекти баштасак. Бул айгырды сизге каяктан келди, кандайча келип сизге колуңузга тийди? Муну эми балам сыртта, анан ошол баягы интернетке кирип тапса керек. Анан ошол жанагы Бабушкина деген аялдан сүйлөшүп неметкен экен. Анан эмне кыласың десе, производствого деп улакка деп коюп, агерсе мага команда бар эле да. Анан аны сатпайм деп, улакка тапканга бербейм деп, анан Таласта Эрнис деген бала бар, ошол аркылуу ошол сүйлөшүп мен производствого алам деп. Кийин билбир акча которгондо бул бала алган турбайт. Анан ошол экөөбүздү уда алдырган, бирөөнү жекиш алып келип берген жерден, бул ошол балам Москвадан алдырды. Анан паспорту менен кирип эл ошодон билип алат экен. Алып келип атат. Аракет кылып коюп атабыз. Жакшы, анан Абдылдаке, мен досторубузга да маалымат айтып коюшум керек. Бул Ольга Полушкина деген Москвада турган айым экен, өзү жылкы чарбазы бар экен. Дүйнөлүк ушу Америкада, өзгөчө Америкадагы аукциондорго катышып, ошоктон жылкы ташып аткан бирден бир ушу россиялык коневоддордун бири экен. Ошол Ольга алып келгенден кийин бул айгыр тамаша эмес экен, аукцион менен келген экен. Анан азыр мүчөсүндө көрүп атабыз, бул Американын басымдуу бөлүгү
Şu жылкычылары каневоддор ушундай жоон мол айгырга коет экен. Анан муну сиздин өзүңүз жем чөп жегени кандай экен? Багууга тынчыраак бекен? Бакканга өзүнүн мүнөзү деле тынч. Инсең жоош, баягы раз басыгы жок. Басыгы жок болгону менен арбыны күчтүү да. Анан жем чөп жегени дагы жакшы. Кем качак эмес, жакшы жейт. Анан азыр эми баягы бээ карап кичине ичкерип кетти, жолбошо барсайып бээде болуп жакшы чыгат курчактары. Сонун экен. Жакшы. Муну мен кышында дагы баягы сиздикинен даамсыз кеткенде келип көргөнбүз. Кышында караңгы коргон ичинен байкалбай анча байкаган эмеспиз. Азыр көрүп туруп бул айгырга мен чыны менен туктанып атам. Анткени чыны менен өзү мол айгыр экен. Анан мунун үстүндө өзүңүз минип атырмын деп айтып калдыңыз. Минем мингенге жоош, тынч, андай неметпейт. Баягы үзөңгө жетпейм. Устул андамда коюп туруп инип анам. Анан басырып, кесек-кесек ингим келгенде анан той болгондо тойго инип барам. Баракелде. Анан улакка деле чаптырган жокпуз, анан мындай чоң неме да жыгылып бутунан кетип калбасын деп. Бул мына баягы сиз балдарды мыкты тарбиялаптырсыз. Канимет деген уулуңуз Австралияда менет кылат турбайбы? Азамат. Аякта дагы ушу кыргыздын атын чыгарып жүргөн мыкты балдарыбыз экен. Ошол канимет алып келип берген турбайбы муну? Канимет алып келип берди. Эми мен мал менен чоңойгом, бирок жылкыга көп атам деле жылкычы болгон. Өзүм деле жылкы менен чоңойдум негизи. Анан ошол атамдыгы ошо балам өткөн экен да. Мен байкасам. Алган жылкылары көп эле аталды. Артка кеткен жок да. Артка эмнесинен кетти? Жаталак болуп өлгөнү кетпесе, экөөбүз өлтүрдүк анын кереги эмне? Неме жашырганда. Мына жылкыдан бирөө алганбыз. Көлдөн келген ушуну жаталак кылып өлтүрүп алдык. Ушундай бир экөөбүз өлтүрдүк. Анан билет балам ушул неме атам негизи жылкыны жакшы билчеледи, ушу атам ушу небересине болсо керек. Анан мен эми анча эми көзүм ачылып, эми неметип атам, балам алып келет. Анан ошодон көрүп, кайсы бээ кандай экенин, кайсы лат кандай экенин сыгылып көп эле аталдык. Улар командага полный өстөн чыгарып жүрдүк. Ошолордун баары бирөөбүз артка кеткен жок. Үстүнө кетип атат. Бир талай экеси, үчөөсү кошту. Баягы неме болгондон саттык атат. Жетти саткан. Абдулла аке, анан айтсаңыз, бул айгыр сизге ошондо качан келди тагыраагы? Бул былтыр жыл жаңыр электен наркы жылы. Ошондо 23-тө келген экен да. 23-та кечкичте келди. Быйыл кулундар түшүп калдыбы? Быйыл кулундар түштү. Анда азыр бээлер турат, 5-6 бээ турат, ошо сиз токтотуп аткан бээлер. Кайсысы кулуна ушу айгырдын кулуна? Бир мен өзүм былтыр 4 эле бээ койгом. Анткени мындай болуп атат да, берден алып келип коюп, кайта жеткизип, кенге жетише албайдым деп балам мен өзүм бармайынча убары болбойт деди. Анан быйыл болбой, бир 10дон ашык бээни койдум. Анан эми булар чүйдөн келген. Чүйдөн келген бээлер, эми алдагылар токтоттум. Буну тигини токтоттум. Анан мен ичинде бирөө жүрүп. Кулунун көрсөң. Кулун бирөө. Азыр балдарга айтсак, чыгарып берсе кулун, ичиндегини чыгардым. Бу айгырдын кулунун көрүп коелу, көрүүчүлөрүбүзгө. Анан Абдулла аке, бул өзү бээ караганы күчтүү эле экен. Бээ караганы неме Ямалды 5 жыл койдум да. Ямалдагы негизи булчунун мүчөсү келишкен сонун айгыр болчу. Анан караганы жакшы каратты да, болгондо шашалагыраак болчу Ямал. Мына бүтүрүп эле түшө калып, анан таппай эле шашала бир бээге 2, 3, 5, 6га чейин кара терге түшүп кетти да. Анан бул андай эмес, бул бүтүрүп түшүрөт. Анан секиргенде промах кетирбейт да, бир секиргенде табат. Шырлы бээлер токтоп калып атат, Шыр бээлер токтоп атат. Былтыр көйрөккө коюлду, анан көйрөккө коюлду. Причинасы мына бут шишиген. Тизелери неметип кетти да. Көп бээ коюлуп, мына арканкы кетип барат. Бунун көз кол бээде кайдап койдун. Мына кул кашка арткы куталаяк тор кулун. Тор кулун өзүнө окшош ошол ушунуку. Бул өзү ушундай чакан туат, бул бээ. Бул бээ мурунку көл каранын кызы. Таласта көл кара деген бар эле. Ошонун кызы.
Анан сүтү жагымдуудан баттала кайта кулунун кийин күшүндөн эметип кетти. Жаныбар. Эми бул чындап айтканда бээ өтө жогорку деңгээлде бээ эмес, эми высокий кровь деп коет. Бирок кулунун көрүнүшү аябай жакшы түштүр, Кулун жакшы. Анан берге төртөө коюлуп кетти туугандардан. Анан алар чоң жакшы эми кулундары чыйрак. Жакшы. Жакшы эле. Жакшы. Абдулла ака, бул бою 1.70ке барып калат окшойт. 1.70-тин үстү. Ай жаныбар. 70-тен да өйдөрөөк болот. Айгыр болбосоң кое кал. 70-тин үстү. Жамбаш сөөгүнүн узун карасаңыз Абдулла ака. Гырбогу да жакшы мунун. Берден той болуп, анан тойго кийинип барсам түш болуп калды. Анан түштө баягы намаз окуйн аттан түшүп балдар инип алды. Анан ингенде эле ойлодум, эми болгондо додого кирбейм, анткени жемде туруу дедим да, берден инип бардым. Анан кирбейм деди. Анан улакташып берди бир 3-4 улак. Жакшы ошондо көрдүм. Эми Чоң болгону менен гырбогу күчтүү экен. ал бул эми ылдамдык абдан жакшы. Бул эми мунун канын көрүшүрөөк айтып коелу. Достор, бул Хокмен деген айгыр экен. Атасы Стрипбос. Стрипбозу 5 миллион доллар уткан Стрипбос мыкты айгыр экен. Энеси Танзания деген айгыр экен. Экөө тең Америкада, бу дагы өзү Америкадан аукцион менен Ольга Полушкина алып келген экен. Демек, мындай мыкты чебер адис алып келгенден кийин бул айгыр тамаша эмес. Кандай дейсиз? Ооба. Берге келиши 56 мың доллар менен келген экен. Болгондо Россияга келгенде, дайында келгенде. Болгондо Полушкина баа иштетип атып, салмагы оор болгонбу же суут жакшы келген, бутун чаптырып бардысын кутун. Ошо чабылбай калган деп укканбыз. Анан ошодон булар бир чапкандан кийин чаппайт экен коркуп. Ооба. Анан дарлеп койгон, аздан буттан тарамыштан аздан жанып деле жок. Бул мен азыр алкымын көрөйүн, тишин көрөйүн жогошпу? Жогош. Анда муну карап отурсуз, мен көрөйүн көрүшүргө. Жок, достор, ичинен эметип турат мындай. Эми мен жытым башкада. Америкадан келген кичекейиним кулундан бери Америкада жүргөн, чоңойгон, анан бизге буйрук менен келип калган Полушкина деген мыкты адис алып келген эмне кереги бар? Айбар албайбыз. Таноолор да келген экен. Үстү аты чайлак. Азыйлар да жакшы экен. Алкымын көрөлүчү, алкымын. Мына достор, менин боюм 1.70ке барат, бирок дөңдө туруп, ошондо да мына зор айгыр экен. Мына ушундай балбан айгырды мен жүргөн биздин балбан Абдулла акебизге миң мертебе рахмат, ыраазычылык айтабыз. Анткени жаштарга үлгү болуп, мына ушундай сонун айгырларды багып атат. Азамат экен. Абдулла аке, сөзүбүздү уланталы. Будан башка дагы берки айгырыңызды көрөлү. Дагы бир мыкты сизден Анкел Барс деген айгыр бар. Азыр бул айгырды мына көрүүчүлөрүбүз көрдү окшойт. Бул эми турбөсүн, аны буну жакына алып чыгалы. Могул айгырды биз кулун кезиндеги Америкада жүргөнүн сиздерге көрсөтөбүз. Мынакей буттарын байкасаңыздар, мына сиздерге кулун кезиндеги Америкада жүргөндө сүрөтү, видеосун көрүңүздөр. Мына арткы оң буту алаяк экен. Арткы оң буту алаяк, айгырдын дал өзү, бүт өзү чипи бар, бүт компьютердик ыкма менен кирип текшерсеңиз да болот. Анткени бунун айгырдын Америкадан келгени анык. Ай жаныбар, абдан келишкен айгыр экен. Өзү да абдан чымыр денелүү, булчуңдары буураныкындай. Эч жеринде айып таппайсың. Жамбаш сөөгү байкасаңыздар достор, өзгөчө жамбаш сөөгү узун экен. Бул айгырдын жамбаш сөөгү узун экен. Анткени аксакалдардын айтымында жамбаш сөөгү канчалык узун болсо, ошончолук күч кубат ушул айгырда болот деген кеп. Мына достор, Абдулла акенин экинчи айгыры. Бул айгырдын буту колу таза, байгеге жарайт. Мына эки айгыр бээ талашып, бири-бирин туйлап, бири-биринден мен өзүң көрүп турган убагы. Ай жаныбар, Анкел Барс экен. Анкел Барс Россиядан келген экен, Россиядагы Барсук деген чарбадан келиптир. Буну атактуу саяпкерибиз Жекшинибиз алып келип берген турбайбы? Ооба. Жекшип бербейт. Бул жөнүндө айтып берсеңиз. Будан кийин бир айдан кийин келди. Ошол Жекшинибиз бала менен мамиле бар экен. Анан ушундайларга кызыгасың, алатмы деген экен, көрүп алып. Быйыл бие коюп атат. Будан эми былтыр Урмаралдан 3 кулун туулган экен. Коюлган экен.
Анан эми туулган жөнүндө уккан жокмун, бирөө капкактуу тууп өлдү деген уктум. Анан быйыл буйруса өзүм бир 5-6 бейге койдум буну. Анан дагы бир 2 бейге коеюн деп атам. Абдулла аке, бул бутугол таза, э? Бутугол таза. Буну чапканга аракет кылып көрдүңүз, анан сууту жетпей калдыбы же шырлай кылып жибердиңизби? Мындай болду, буну жекиш келип калбадыбы? Ооба. Ошо чабарнасындачы. Анан чабарнасында ошо жекиш келип калды. Анан ошол айнытты да. Бу жерде жери жакшы эмес, анан көрсө кулун алгыла. Эми бутуголу кетет. Ар бир чапканда эле бирден ат кетип калып атыр бутуголунан. Курка болбойт деди да, бу да 170 үстү го, 170 чыгат. Чоң экен. Анан ошодон тиги бала да айныды, суутуп аткан бала да. Анан токтотуп койдук. Быйыл ошо үйүргө койдук. Үйүргө коем дегем, тияка. Үйүргө коем десем, быйыл көндүрүп алып анан неметпесем, бээлерди, боз бээлерди кыйнап коюп турган. Анан быйыл 5 качкан эле кайта койдум дагы. Анан будан апарып беден токтотуп апарып коюп атам. Буну Абдулла аке, мен муну жан келгенде көргөм. Жан келгенде бир жоон жолуп келген мүчөсү анча сынал элек айгыр болчу. Эми азыр көрүп таң калып атам. Өзү да сынына келиптир, баягы жери үшүп бүтсө керек. Бул таластын аба ырайына көрүнүптүр. Өзү сынына чыгып, көзү жайнап калыптыр. Муну чабыш керек го дейм, Абдулла аке. Эми келсе, бала келсе өзү чаппаса мен ага немемче деп айткой дейм. Туура айтасыз. Ооракетчилик көп да чапканда. Аябай. Бала келсе анан мүмкүн чаап калабы. Өзү жаш экен да, мына 20 жылкы экен. 20 Быйыл 5 жашта. Болгону 2 азый. Анан мунун жеге үчкени бөлөкчөлөк. Суу ичсе да мына ушундай эми Тумшугун матыр берет. тумшугу матыр берип, какалып мындай шашып дейт. Анан бээ караса дагы анан бура төөлөрдө болуп, оосунан көбүк чыгып, көбүк сасырап, өкүрүп, бакырып, бээни анча-мынча бээни мындай эле токтотот. Коркуп салат экен. Коркуп салат да. Анан күчтүү экен. сал эле неметип койсо кайрылып туруп тебет. Бээни. Анан ошодон өзүм гана коем. Бөлөктөргө ишене албайм. Өзүм коем, өзүм келтек алып алам, анан кулундууга тийбейт, кулунга тийбеген менен жана бээни тепкенде кулун тееп салабы деп. Анан муну кээде мен жок болуп калганда жылкы кеткенде тиги балдар өстөрдө коюп коет. Коюп койгула деп. Бул тынчыраак. Бул ошолчо эле салпабыраак. Дыял ошондойдак. Абдулла аке, бу 2 айгырга быйыл канча бээ койдуңуз жалпы? Ушуну неметпем деле жакшы эле болуп калды. Буга бир 10дон ашык бээ келди го дейм. Буга. Эми буга көбөйүп кетти, жакын 15-20дай болоюн калды, ошондой болуп калды. Анан Абдулла аке, бу сиз ушунча малдыга, ушу 2 айгырды жаш балдар карай албаган 2 жалпы айгырды багып атканыңызга күч кубатты, энергияны каяктан алып атасыз? Эми Кудай таалам ушундай кылып ден соолук берген экен, ден соолук жакшы. Анан жанагы эме айтып атпайбы? Секслет полис дейт го. Немеде Көкбөрүдө. Ооба. Немечи аты эмне? Асылбек Өзбеков айтасыз. Эксперт болуп. Малис. Эмес, малис немеде? Берки жана сакалчан. Айтып бериңиз. Айтып алабыз. Ошол айтып атпайбы? Бул аксакал немеге айтып атат, тиги Дастан Жумековчу. Бул аксакал кемпир экөө эле ушунча жылкыны багып берет деп. Эми ден соолук жакшы, мына жетмеш аксактагы ушулардын жетелеп сүйрөгөнүнө чыдап таза эле токтотуп кала албайм. Кээде сүйрөп да кетет. 2 жака чыгарганда, бээге койгондо ушун аркан коюп коем. Чыгып кеткенде кайта аркандан кармап турат. Бээге токтойт да бер. Кудай сизге кубат берсин, Абдулла аке. Анан мен угушумча сиз жаш кезиңизде элеңизге түшүп, улак тарткан балбан экенсиз. Ата тегиңизде балбанчылык бар экен го. Неме негизи атамдын тайкелери жана Талас Бегаликтер. Мен чоң апам балбан болгон. Чоң апам чоң балбан. Элден да бою да бийик, өңгө түстүү болгон. Атам өзү негизи чоң балбан болгон. Эми атамды тарта албай калдык. Бирок атам тартпасак да жатып алып атып күтөбүз. Атып күткөнгө жарайбыз. Кудай сизге кубат берсин. Биз абдан жаштар сизден үлгү алышыбыз керек. Сиз рахмат ушундай сонун үлгү көргүзүп, мына жылкыны кантип асылданыш керек экенин. Анан
ошол Сусамырда ошол 46-жылы 46-жылы согуштун бүткөнүнө 1 жылдыгына чоң той болуп, анан атам мага келсе жашыраак экен. Анан баягы жетим болчу да атам. Анан ошо күрөшкө жетеси айткан экен аксакалдарга, бир катак. Анан чоң катак экен эми балбан катак экен да, эч ким чыкпай турганда, муну жаш дебесеңер, бала дебесеңер, муну баланы салгыла деп. Атаңызды. Анан атам бургунан инип тургам дейт, өзүнүн айтуу боюнча. Анан шым жок да агестен баягы шым асыраак, анан баягы терисим деп суу болгондо адап кайры берип тизенен анан өйкөп салгандан кесип чортогул болгом дейт, асыркыча. Анан күрөшөсүң менен күрөшөм дейт. Анан бир талай айтат, мына жаш экен, аны касак өлтүрүп койду. Анан аксакал айтып, муну жакшылап карабайсыңар, балагы сандары мүчөсүн байкабайсыңар. Сарабыз күрөшөм деп атыр. Анан башка киши чыкпай атып менен алат. Анан сым которуп бергиле, менен терисим катып калган сым кармашкан айылып кет. Дейт, анан сым которуп берип, эл күлүп, ошо жердегилер мына эметте сымды болойлайын деп атат. Анан касак менен күрөшүп, анан айтат, кармаганда сөөк ауырганы, баягы опту касак экен, сөөк ауырганы кошо кармадым дейт. Демал албай калдым дейт. Анан кол үйдү неме болду дейт. Анан колун кайта кармайын дегенде көтөрүп кеттим дейт. Ошо боюнча көтөрүп төшкө алып барып анан көтөрүп. Сымдуу болдум дейт. Көйнөктүү байгелүү болдук дейт. Намысын алып берген. Анан жанагы чоң ападан өттү деп атпайбы? Биздин атамдын тайкелери Төлөш. Бегалдын баласы. Бегалдын баласы Куаттан жана Талас. Неме Талас Бегали. Анан ошолордун эжеси болотур да. Чоң апамчы. Анан чоң апам болгон экен, негизи күчтүү экен да. Анан баягы көргөндөр бердейлер айтат, акчадан акчага кетип, анан ошол жактан 2 кыз бир бала төрөпбүз. Ошол жерге бир немеге барып калса, анан эжем айтат. Ада берем ушун сабак, мунагы согуштун убагында Чүй канал бүткөн кезде анын жанындагы Наманганда ушул канал казып. Анан ошол жерге канал казып, анан канал казганда той берип өсөктөр. Анан баягы жергиликтүү ат көп. Анан таза улак бербей таштаганда ошол чоң апам айткан экен, мага бир ат бергиле мен немесин. Ой. Анан баары улак алып келип таштап кеткен экен. Ошондо бул канат Талас Бегалиевтердин эжелери болуп кетти. Чоң атасынын бир туугандары болот. Анан көрсө боюнда бар экен, ошодон ичине баласы болуп, ошодон кайтып калып 41 жашында. Чоң апам ошо жаш эле кетип калыпты. Анан өңдүү анан неме киши болчу дейт. Анан эми берден өзүм туугандарымды аттан оодура тарткандар бар, ана эл угуп калса сәлдер болбой калат. Рахмат эми. Анан ошондо барып калсам айтып атпайбы, улуу эжем. Айттым да, ушундай улакка түштү деген сөз бар экен, десем сен каяктан уктуң? Анан киши акчам берди, ошол айтты да мага. Мен укпап турдум. Бирок мени ээрчип барып айткан дейт. Улуу эжем айтты да, улуу кызы. Там ушуна ташты көрсөтөт, ушуну байыз көтөргөн, менмен деген эркектер көтөрө албаган, ушуну унутпай эстеп туруп, байызын көтөргөн ташы деп эстеп жүр деп. Бул кокой ташы каякта? Десем, ой, үлкен тиги акең там салганда бусуп, тиги авлеттин сууна түшүп кетти, таш жок. Атам да Нылдыда чоңоёт жесесин колунда. Анан ошол жерден таш көтөрөт экен. Анан эми белгилүү эле балбандар бар, тиги Майоз, Токпай, эми тоңторттор да ошолордун айылында барат. Жана Кебекбай деген чоң кишилер да булар. Анан ошолор көтөрө албаган ташты башатмасына көтөрүп кайтап келген экен. Сиздин чоң апаңыз? Мен атам. Атаңыз. Атам өзү. Анан ошону кийин ооруп калып неметкен, анан мен тегирмен иштейм, тегирменден ошол кезде баягы 95-жылдар неме да. Эл көп, ун жетишпей, күндүн иштеске жетише албайбыз. Анан неметип койдум, жалкоолонуп койдум. Анан ошондо арман кылып, анан тиги эжем жанагыдай айтканы кокуйда сүйүнсөм, эми атам табылбай калса, кийин эжемкен алып келип коеюн деп ойлогом. Көтөн куйругу экен неметип барып, кийин Сарыбулакка барып айылга Нылдын аксакалдарынан суратын, атамды тааныгандар, бала кезде билип калгандар бар экен, бирок ташын билбейт экен да. Журту бар, Эрменбайдын журту бар десем, Эрменбайдын журтун көрсөттү, ар жерде башат көрүнбөйт бирок. Эчкиле
мындай атам өзү негизи киришке астап алган деп койчу. Турмага эрте кетип калып, кечире келип көп. Бирок келгенден эле бир топ балбандарды жибип. Жакшы. Абдулла эми сиз ошол мынакей балбан ишинин түзмө түз тукум экенсиз. Сиздин да балдарыңыз балбанчы. Өзүңүздүн балбандыктын белгиси да. Ушундай болгон небир айгырларды былк эттербей багып атасыз. Сизге Кудай кубат берсин. Анан ушу биздин көрүүчүлөрүбүзгө жаштарга бир кайрылуу жасап тилегиңизди айтып коюңуз. Эми жаштарга эмне дейм, мынау Кыргыз элинде Кыргыз эли өзү ат жандуу эл келет экен, аттан коркпойт. Бөлөк элге караганда. Анан ушул Кыргыз элине кааларым ушул эл журтта тынчтык болсун, жакшылык болсун, ушундай күлүктөрдү бага берсин. Рахмат, элге жакшылык каалайм. Эл журтума ушул эл бар экен, биз бар. Вакыт кылып атабыз. Жакшы. Атка кызыккан азыр айында мындан бир 10 жыл 15 жыл мурун жерден жылкы чыгарып Токойго апарып жаям. Саналуу эле бир эки жерден эле жылкы чыкчу. Алар деле үйүндө эле конмок. Азыр ар бир үйдө бирден экиден ат бар. Асты 5-6дан ат күтүп атыр, бие күтүп атыр. Жакшы. Элде жакшы заман эми мына заманды куткулдун. Заман жакшы, заман жаман эмес. Рахмат. Чоң рахмат Абдулла. Кудай сизге кубат берсин, ден соолугуңуз бекем болсун, өмүрүңүз узун болсун. Биз сизге окшогон аксакалдарга карап түзөлүп ишти алып бара берели. Чоң рахмат. Аман болуңуз. Силерге рахмат түзүп. Ар телевизордон көрүп атабыз. Аттарды көрүп атабыз. Жакшы ушуларды таанып атабыз. Келгендерге айтам мен деле. Бул жакпаса, тиякта Булантада деген жакшы ат бар экен. Ошонун кулундары жакшы жуаттыр. Ошол жерге баргыла. Жакса берги деметкиле. Эми Ямалды 5 жыл койдум. Ямалдын балдары жаман чыккан жок, жакшы. Өтө жакшы. Өтө да жакшы болчу. Анан болбогон эми баягы немелерден эле көп кулун келбей калды да. Кандай десем, ушундай болот эми ал эл болгондон кийин боло берет экен. Жана мына Нылдыда Баян деген аксакал бар. Ооба. Ошол айтпадыбы? Туура эмес маалымат угуп алып келбей койдук эле көрүү Яман сонун айгыртып койду. Маалымат бизге туура эмес жеткизип алган. Эми эл арасында боло берет. Жакшы, Абдулла аке, биз бүгүнкү сапарыбыз мындан кийин да бир мыкты айгыр бар. Сиздин Ямалыңызга барабыз, Кудай кааласа, сиздин колуңуздан чыккан. Ал Ямалдын да балдары өтө көп чуркап мындай эл оозуна илинип калды. Анда бизге уруксат бериңиз ошол жака жүрөгүнгө. Ямал деле өзүм жээниме кетти. Жолдошбектин кызы, апасы. Мындай жакын тууганбыз. Мен Жолдошбек Арлыкка кетеле Жолдошбек 700 миңге жакын барбыз. Анан мен үчүн ошого саттым дебесизби? Сатканым малды жакшы карайт. Аны тез Ямалды алып электен мурун эле жакшы карайт да малды. Билем да. Анан ошон үчүн барган жери неметпедим. Жолборду алам дегендер киши көп болду. Анан эми өсө картайып келе жатыр. 8-жылкыда 12 ай болду, 13 ай болду. Анан картаң атты тазакал жайып салабы, анан тигил азыр барып көрөсүңөр, угуп атам. Кеткенден кийин көрө элек, негизи жакшы убакытта. Элден угуп атам, жакшы убакытта. Мен ошон үчүн гана саттым да. Эми бир чети жээн, күйөө бала, атасы. Бала жээн, ошого саткам. Жакшы жерге барса, жакшы бакса, баягы өзүң баккандай болот да. Жакшы. Жакшы. Анан Талайлар бар эми. Жакшы.